Шоңгөл кинотеатрынын жетекчиси менмин. Тааныбалыңыз, жакшылап таанышып алдык. Сизде кайрадан саундтрек кетирмекчимин. Музыка берип коесузбу? Диджей. Кайсы датка? Курманжан датка киносуна. Рахмат. Азамысыз. Сіз да өтө таланттуу айым экенсиз. Өтө мыкты бийлейт экенсиз. Ушул сизге жакыныраак болгон суроо берейинчи. Кыргыз мамлекеттик маданият искусство университети кимдин атынан? Бибисара Бешиналиева. Азамысыз. Матсыз, ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки катышуучуну чакырып алсак, Кудайберген кызы Елизавета Таштыбайылы. Анда кызым сага Кыргыз элинде эң белгилүү суусундук кайсы? Кыргыз элинде эң белгилүү суусундук бул кымыз. Жок, токто. Бир гана суусундук. Белгилүү суусундук шоро. Ал Бишкектеги бизикине деп. Бул кымыз албетте. Бүттү, рахмат, бүттү. Бул эме Раматтык Мединатаң казакты ушинтип жеңген да. Осмаксыма максым. 60 түрүн жетишти. Ошон үчүн бизде чумгалда мактана турган биздин Осмаксымдын максымдын түрлөрү. Ошон үчүн билип ала коелучу. Рахмат. Эзаймиске жогоруда берген эле суроону бергим келип жатат. Жумга районунда канча айыл бар? Жумга районунда Жумгал совхоз, андан бери эле улама. Ток этерин айтып койсоңуз жауапсынан эле. 25. Ой, 15. Кийинки кезектери сен Аксанага Атаандаштарыңа каалоо тилектериңди айта кет. Болсо ошол деген суроо. Менин атаандаштарым өтө мыкты деңгээлде даярданып келишиптир. Бул сынак бирөө жеңилет, бирок жашоодо баардыгыбыз үй бүлөбүздө ордубузду таап, ошол үй бүлөдөн жеңишке жетели. Саундтрек кетирип коесуздарбы? Бул жерде фильмдерде бир гана кыргыз тасмасы эмес аралаш. Ошон үчүн логиканы ойготобуздар. Азыр жанагы Замир агайдын жаш кезиндеги кино. Зал айтпайбыз, эч ким эчтеке дебейбиз. Сураныч. жанагы жин Кандай дейсиз? Табасызбы? жок таба албайм. Таба албайсыз, Кайра берип коюңузчу жакшылап. Бул фильм Танцор диско болду, сизге эчиктиңиз. Таба албай калдыңыз. Танцор диско болчу. Рахмат. Бир жерде атайынба түрлүү ар кандай форматта суроолор болуп атат. Негизинен эртеден бери талантыңыздардын баардыгыңыздарга күбө болдук. Мына бул жерде канчалык мындай бат ойлонуп калабы, эмне болот дегендей кызык, көрүүчүлөр тараптан дагы ушундай кызык нерсе болушун үчүн күтүүсүз суроолор болуп калып атат. Анда сизге мындай эле суроо. Могу колумда таякчаны көрдүңүзбү буну? Ушул менен сиздин эмне окшошчулугуңуз бар? Менин окшоштугум? Бол менен сиздин эмне окшоштугуңуз бар? Логикалык сурообу? Ошондой сыяктуу болуш. Баш кийим окшошуп турат. Менин бул белгиге баш кийимим окшошуп турат. Дагы варианттар. Бол менен бир нерсеңиз окшошуп турат. Бул менин номерим. Азамат.
Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки катышуучуну чакырып алсак, Карабалаева Нурзина, Түгөл сай айылы. Сизге суроо берейин, анда угуп атасызбы? Күлкү өмүрдү узартат деген сөз эмнени билдирет? Күлкү, денсаулыктын мүлкү дегенден. Туура, денсаулык. Мырзайым, сиз аябай күчтүү, мыкты адам экенсиз. Мен сизге жогоруда мугалимдер көргөн суроону элем дагы сизге берип көрөйүн. Жумгал районунда канча айыл бар? 13. Калгандардын баары эсептеп чыгат азыр. 28. 9 эти. 3 жооп бердиңиз, үчөөнүн бирөөсүн ала алайын. Кийинки суроого өтөлөлү. Жумгал районунда канча кен бар? Кандай кендер бар? Жумгал районундачы, ушул райондо. Эмнети бар дейт? Кен байлыктар. Жумгал районунда кара кече кени, миң куш кени, эки кен, кара кече кени, көмүр кени, Көмүр кени жана суу байлыктарыбыз бар, Саламатсызбы? Келиңиз, эми сизге дагы саундтрек кинону бермекчимин. Зал унчукпайбыз, эчтеке дебейбиз. Титаник. Рахмат. Туура эмес. Азаматсыз. Бол менен эмне окшоштугуңуз бар десем, сразу эле билесиз, тамаша. Нарын областында канча район бар? Нарын областында Жумгал району Санын эле айтып коюңуз, 5 5. область бар. Туура. 5 район бар, 5 район. 5 район. Азаматсыз. Ордуңузга бара берсеңиз болот. Нурзинайым. Азыр биз бул жерден айта кетеличи. Эшикте 973 номерлүү Форестер машинаны алып коесуздарбы? Жолду тосуп калыптыр. Ушул машинанын ээси алып койсоңуздар, ак Форестер экен. Анда кийинки катышуучубуз Абскариева Чынара Абскариевна, баш кубандайлы. Чынара. Кайсыл куш сулуулук жана назиктик менен мүмкүн башкадыр. Акбол бул сулуулуктун. Аягын окупайсың, аягын ач. Кайсыл куш сулуулук жана назиктик менен байланыштырылат? Акболну сулуулуктун символу деп билебиз. Жакшы. Жеткиз. Азаматсыз. Чынарайым, менче сиз районда канча айыл бар экенин санадыңыз болуш керек. Баягы мен организатор болуп жүргөн кезде дегибде айтайын, 24 мектеп, 21 айыл бар. Кийинки суроону өрөбүз. Оксанага узат берели. Машинанын ээси алып коесуздарбы? Форестерде. Мен деле жанагы суроомду узатайын. Жумгал район борбору кайсы айылга? Центри кайсы? Чайык. Чайык. Сиз кайсыл жактан болосуз? Нарында. Нарындан болосузбу? Сизге суроо берейин. Бекбекей деген ансамбль кайсыл жерден түптөлгөн? Бейыр ансамбль. Бекбекей бул Жумгал районунан түптөлгөн. Рахмат. Азаматсыз. Сизге суроо, сулуулуктун сыры эмнеде? Тамаша. Баштагы датса.
тамаша. Логикалык суроо. Адам кайсыл жерге барганда сөзсүз баш кийимин чечет? Чач тарашка барганда. Азаматсыз. Азаматсыз. Анда кийинки катышуучубузду чакырып алсак, Асанбек кызы Асылкүл Байзакайлы. Кызым сага. Сулуктун символу болгон күн кайсы? Роза. Айгүл күн. Не өзүң күнүн айтады, баштап атасың. Роза күн. Тура. Рахмат. Асылкүл айым, мен дагы эле суроомду кайталагым келип атат. Жумгар районунда канча айыл бар? Жумгал районундагы эң чоң айыл. Саундтрек берип коеспу. Колго айтыңыз. Туура, рахмат. Деңиздин түбүндө изумруд ташы бар экен, ракушка бар экен, түрлүү таштар бар экен, кандай таш жок? Түрлүү. Дүйнө жүзүндө бардык таштын түрү бар экен деңиздин түбүндө. Бир гана таштын түрү жок экен, ал кандай таш? Зал. Бул логикалык суроо. Таштын түрүн билип кереги жок бул жерде. Логикалык суроо. Деңиздин түбүндө, суунун түбүндө кандай таш жок болушу мүмкүн? Болбойт, ар бир катышуучу гана жооп берет. Ашыкча албайбыз жооп. Жоу жок болсо жоу жок деңиз. Бар болсо бар деңиз. Ойлонуп көрүңүзчү. Жооп жок. Чоң рахмат. Кургак таш жок болчу да. Рахмат, таразычылык билдиребиз. Анда кийинки катышуучубуз Жумабекова Аида Абдуманаповна, Чаек айылы. Келип бериңиз. Аида, анда сизге. Татүү Турсунбаева кандай образдар менен эсте калган? Өзүнүн чыгармачылык, актриса образы менен элдин эсинде калган. Дагы? Сулуулугу менен. Кенен билип алсаңар болот да кыздар айрыкча. Назиктиги, тазалыгы, ак көңүлдүгү жана ички сулуулугу менен айырмаланган. Рахмат. Айдайым, мен дагы эле суроомду кайталагым келет. Жумгар районунда канча айыл бар? Мен барып чыккан айылдардын баарын эсептеп чыктым. Менин оюмча 13. Келиндин баш кийими эмне деп айтылат? Жоолук. Азаматсыз. Саундтрек берип коеспу. Азыр азыр Алтай байке. Мен жок, азыр деген Алтай байке дагы карап коюңузчу. Карап коюңуз. Сиздерге ар бирөөңөргө мындай лично даярдап алган эмесмин. Тигил жакта по списку эле мондай берилген джеге, ал өзү эле коюп атат. Кимге кайсы попадать этет билбейм да өзүм деле. Ошон үчүн кимге кайсыл саундтрек туура келсе, ошону таба бересиздер, Өргө чейин кичине көрөйүңүз. Жаңы чыккан кино. Арманда биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет. Жаратканым башкасын салганда. Өтүп кетти жылдарда. Достошобуз ант беришип Дагы кичине көрүңүз, припев болуңуз. Адам кандай
Аят 4 тасмасындағы саундтрек сын ортасы деген музыка. Рахмат. Алтымышқа 69 қанша? 120. Конкурста кейін барып үй жинады. Тамаша. 09 номерлі машина қайсыл регионға таңдық? 09. Гөл. Баракалла. Чорға. Рахмат. Анда кейінгі қатысушыбызды чакырып алсақ, Сейітқазиева Жанара, Чайек айылы. Чайек, анда қызым, сізге сұрау. Мысқал Өмірқан Әжевістің қаншаншы жылдығы? Қанша жылдығы? Зал тыншырақ. Қанша жылдығы белгіленеді, белгілене отады. Билеге барып атышады. Ақша атышады. Қақша отқанда мен ұқпай қалыптырмын. Анда дағы қақшап қойылы 110 жылдығы. Біліп алы қой күшің қой. Жанарайым, мен делеске жоғырдағы сұрауын дағы эле кайталайын. Мен ушул суроонун жообун алгым келип атат чынында айтканда. 24. Чынар эже, сиз санап тапсаңыз да ичиңизде каттыңыз, Оксана. Ушул Чайек айылында канча мектеп бар? 3 мектеп, 1 лицей. Саундтрек беріп қоспа. Жоқ. Кетерсің. Кино көресіз бе, Қырғыз тасмасын? Тақыр кинотеатрға келдіңіз біле? О, кинотеатрға келіп кино көрдіңіз біле? Кинотеатрға келіп бір-екі жолы. Қайсы киноны көрдіңіз? Ақырғы жолы. Керексің. Керексіңді көрдіңіз бе? Ошо керексіңге окшош эле бул деле. Бир эле жолу керексиңге эле кирдиңиз бе? Башка вообще көргөн эмессиз. Таба аласызбы? Таба албайсыз. Бул сиздин тагдырыңыз. Бул кош дегим келбейт. Бир тасмасында саундтрек. Мелодрама бул дагы. Рахмат. Каныкей энебиздин өзүнүн улуу деген болгон. Каныкей Манас эпосундагы Каныкей. Манас эпосундагы Каныкейдин өзүнүн улуу деген болгон эпоста кандай айтылат? Зал бир аз тынчыраак болуп коелу, Мени аябай кыйнап атасыздар, Анда суроомду өзгөртөйүн. Гүлдөр жөнүндө, Манас аккуулар жөнүндө болсо болот. гүлдөр жөнүндө, аккуулар жөнүндө. Кайсы гүл жакшы көрөсүз? Розаны десе, туура деп коеюнбу? Анда логикалык суроо берип көрөйүнбү? Берип көрөйүнбү? Пилге оп окшош жаныбар, бирок пилден кичинекей бир топ. Алгач жаныбар. Пилге оп окшош көп, бирок кичинекей. Чычкан. Жанаранын варианты ушундай болду, анан сиздер өзүңүздөр кабыл алыңыздар, кандай туура келет. Жанара, сизге ыраазычылык билдиребиз, кыйнабай сизди да узаталы. Анда сахнага чакырабыз Байсалова Алина, 5 терек айылынан. Алина кызым, жакшы күчүм. Ушул кызыбызга аялзат катары аптан баарыбыз туруп кол чаап койчу, амен сен көз жарабасың. Ушул бүгүнкү уюштуруп аткан теге айыл эле менен
Тиги Айдарбектин ушу балдары Эрмек, Элнура, Жылдыз. Ушул кызыбыз ушул эжемдей болсун. Рахмат. Аман эсен көз жаралып, эми сага суроо берейин. Оп оңой суроо. Таттуу эжең кайсы айылда төрөлгөн? Жогорак сизге. Баягы Чайык айылынан Кайсы жерде айыл? Чайык айыл. Ой, Мен толуктап коем, туура деп коем. Мына алды өзүң турбайсың сахнада. Так ушул жерде мына үй. Мына ушул айыл. Ушу биздин айыл болот. Таттуу эжең ушул жерде төрөлгөн. Эски тамы турат. Ушу эжеңде кадыр бар. Рахмат. Айнайым сарсан болбоңуз, мен сизден райондо айларды сурабайм. Келечекке койгон пландарыңыз? келечекке болгон пландарым изденүү, окуу жана ошо балдарымды татыктуу тарбия берүү. Алина сага кааларым аман эсен көз жарып ал. Анан жанакы акыркы ошо өзүнүн талантын көрсөтүүдө башыңа кийип чыктың го бир. Мындай бугунун мүйүздөрү. Ошону өзүң жасадыңбы же Кытайдан заказ кылып? Өзүм темирден зымдан жасап, анан сыртына чүпөрө коруп жасам. Ошонун кыргыздын кийими катары кийип чыктың да, бул эми азаматсың. Сизге дилем эл катары эле саундтрек берейин, кино көрөсүзбү негизи? Капаланбачы, моңайбачы. Жылдырыңыз кичине. Кайсы кинодасың айтпайсыз ал? Басабыз. Өчүрө турсаңыз. Ооба. Тынч болобуз ал. Тынч болобуз ал. Билип атасыз, бирок атын таппай атасыз. Табыңыз эми. Түшүнүп атам, кичине беремин айтсам мындай эме болуп калат да, баш иштебей баштайт кичинечи. Ал жагын аябай түшүнүп атам. Дагы коюп коелу музыканы. Көрдүм, бирок ошо атын. Көрдүңүз беле ушул кинону? Прям баары кайра коюп коюңуз ортосуна. Дагы кичине убакыт берели. Башынан бир жолу коюп коюңуз кайра. Башынан. Карындаш, капаланбачы, моңайбачы. На-на-на-на-на. Биз бардыгына мүмкүнчүлүк беребиз. Сиздер шаштырбаңыздар, зал. Накей, өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки жолу мүмкүнчүлүк бердик. Бештерек Моңайбачы. барбы? Карындаш. Чоң рахмат. Ата ушуларга чын арайым билет берип койбойбу? Чоң рахмат. Логичный эле суроо берейин кайра эле. Ошол жакка жакыныраак окшойсуз. Байкашыма караганда. Эң чоң казанга эмне батпайт? Капкага батпайт. Азамат. Раз жооп беребиз. Анда сахнага чакырабыз. Кубатбек кызы Бегимай, мен кошайлы. Бегимайга суроо бере алам да. Бегимай, мына мен дагы экинчи жакшы суроого кайрылгым келип атат. Мына быйыл Мыскал эжени 110 жылдыгы өтөт, буюрса жакшы теледе көрүнүп атат. Жакшы передача. Мыскал эже кайсы жылы декадага барган Москвага? Ай, алла. Оңай сага, оп оңай. Муну билишиң керек. Үркүнгө качты белем. Дагы бир шанс берейин. Кайсы жылы декадага барган? Кайсы чыгарманы аткарган? Алымканды Туура. созгонун билем, бирок Жылын билиш керек. 1939 жылы. Рахмат. Бегимай айым,
Миң Куш айылында маданиятты өнүктүрүү үчүн кандай иш-аракеттерди кылат элеңиз? Миң Куш айылында дагы бул күнгө чейин көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келебиз. Анын ичинде райондук деңгээлде дагы жыл сайын өтүүчү тамашабыз бар. Кудай буйруса дагы бир маданият үйүбүз курулуп, жакын арада иштөөгө берилгени турат. Өзүмдүн салымымды кошкум келген болсо, бул жаш муундарга жакшы ушу маданият жактан көтөргөнгө жакынкы күндөрдөн баштап 1-2 ай болуп калды. Биз жака кино тармагы дагы келе баштады. Атайын былтыр 2024 жылы жай айларында атайын ушу биздин райондогудай өзүбүздө дагы экран болсун, биздин элибиз дагы ушу жаңы келген кинолордон камсыз болуп турсун деп атайын веб экранда койдурганбыз. Мен суроо жумгалдан чыккан инсандарды атап бересиңби? İnsanlar Мыскал Өмүрканова, Татыбү Турсунбаева, Медина Алыбаев, Мыскал Өмүрканова, Медина Алыбаев, Калык Акиев, көтөрөлүм. Бул тасма Миң Кушка бара элек. Жаңы тасма. Ошону жакшылап кетиребиз. Жаңы тасма жакшылап окуп. Припев на кичинекей раз па? 2 жашпы? Жок. Ырга маани берсеңер, кайгылуу ыр тапчатат. Ырдын сөзүнө маани бериңиздер. келбейт эки. Туура, чоң рахмат. Апай, бул белгисиз маршруттук эмеспи? Сизге суроо 645.096-га 870.000 көбөйтсө канча болот? Тамаша. Белгилүү Айтматов атабыздын чыгармасындагы Раймалынын сүйгөнү Бегим ай кайсыл улуттан болгон? Кыргыз. Раймалынын сүйгөнү Бегим ай. Чоң рахмат, баракалла. Рахмат, разышылык билдиребиз. Анда урматтуу катышуучулар, сиздерди сахнадан узатыйсак, келиңиздер. Анда жалпы жыйынтык чыгаруу үчүн калыстар тобун узатып алсак, ал эми биз сахнада сиздер менен биргеликте лотереяны ойнотобуз, Биз өзүбүз билет сатып алган эмеспиз. Бардыгы сиздерде. Мына аралаштырды, алмаз көрдүңүздөр. Мына азыр агай бирде алып чыгат. Мына кичинекей термостан баштайбыз. Алыңыз. Билет 83 номер. Билет 83. Ай, келиңиз мына. Агай өзү тапшырып турат сиздерге билеттерди. Алмаз аралаштырып койчу дагы. Мына азыр кийинки ушул чайнек ойнотулат. Агай алыңыз берди. Номер 40. Номер 40 билет сиз чайнек утуп алдыңыз. Келиңиз, 40 барбы? Айна шежеде экен, мына. Кут болсун. Кут болсун. Агай алыңыз. Номер 73. Номер 73. Келиңиз. Сизге абдан керектүү буюм болду. Азаматсыз.
17. Кайрадағы айна көлежет екен. Жалпы сөз ошол белектердің барын алып атат. Алмаз. Номер 6. Номер 6. Жақшылықты екен. Қараңыздарчы, мен құштан бері алды еле қандай, отушқа ие болып атат. 106. Номер 106. Мына келатат. Сізге керекті бұйым болды. Құт болсын. Назгүлеже. Бізден білетті. Құт болсын. Bir daha sen. Номер 41. Номер 41. Мына сізге белек. Құт болсын. Номер 5. Мына үйіңізге алып барсаңыз қандай ғана қуанат. Бұлардан керекті оғат. Бізден Рысбек алған Тұрбаева. Асылкүл. Мінекей. Асылкүлге ең керекті оғат. Марлет келаттыр. Номер 82. 82. 82 номерге мына ушундай. Белек. Сүйлеп айта турбай, Құт болсын. Мына ушул адамдар 10-дон ашык билет алгандар. Номер 66. Исо. Акчалай сизге. Номер 118. Биздин акыркы билети ойнолуп атат. Мына бул балам билет. 1000 сом. Мына ушуну менен биздин лотерея билеттери ойнотулуп бүттү. Катышып берген баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Соң көл камышасы айымдар сынагынын жыйынтыгы чыгарылып отурат. Бираздан сиздерге жыйынтыгын айтмакчыбыз. Биринчи биз мына ушул Айнаш эженин кыздарына, балдарына сөз бермекчибиз. Сахнага келип берсеңиздер. Арбаңыздар, кош келип берсеңер, урматтуу Жумгал элим. Абдан толкунуп сиздерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Таазим кылам ушу апамды сыйлап, ушу биздин апабыздын эстелик күнүнө келгениңиздерге. Ушунча убакытта канча жакшы сөздөр угулду. Энатабыздын жөнүндө, жана апамдын жөнүндө. Апам накта ыйык киши болчу да. Ушул киши менен сүйлөшкөн киши дайыма жүрөгүндө мээрим, сүйүү, түшүнүү дайыма жаралчу да. Ушундай киши менен мен абдан суктанчумун. Ошо менин апам деп. Ар бир адам менен сүйлөшкөндө апам ушунча мээримин берчү да. Акылын, насатын айтчы. Баарын ушунча коргогусу келчү. Баарына жардам бергичи келчү. Ушунча мээримин баарына төгүп, даже биз
балдарым көп ұмытып қалшы да, ошо элим дегенде. Элим, жерим, тууганым, туушканым, жумушум дегенде. Но бирок мен улуу кызы болгондуктан мен апамдын башынан тирелгенде башынан или уже осознанный период, рұқсат берсеңер дальше орысша сөйлесем. Осознанный период дайыма апамды видела, понимала, слушала. И с этого момента я поняла, что мама настолько добрый, отзывчивый человек. И в конечном счете, хотя она была строга ко мне, последующим моим братьям и сестренкам она очень была добра, нежна. Почему? Потому что всегда же мы говорим, когда мы молодые, когда мы молодые, мы как-то детей, когда поднимаем, мы как-то не понимаем, что это ребенок. А вот в дальнейшем, когда с возрастом мы понимаем, что значит для нас ребенок. И вот с этого момента я хотела бы отметить, что Ина Ата – это тот человек, который всегда защищает именно детей. Вот сейчас я хочу сказать, что вот это событие, которое зародилось, это я сейчас очень хочу сказать большое спасибо моим братьям и сестрам, что они именно вот это мероприятие создали, зародили и создают воспоминания мамы перед вами. Мам Натович Пют, пока есть мои братья и сестры, есть вы, те, которые постоянно видели, слышали, говорили, организаторам, которые провели этот прекрасный конкурс, замечательный конкурс. Действительно, Биздин Жумгалдын кыздары это талантливые, красивые, умные и такой надежный человек, такие надежные люди, которых, мне кажется, нигде не сыскать. Они и душой, и телом, и красотой, они ни с кем не сравнить. Разные всегда. Саламатсыздар, урматтуу агайым туугандар. Өрчү сынчы, зергерчилер уз бизде. Манас чубак Алманбетте эр бизде. Каныкейдей, Чийирдыдай эне бизде. Баатыр шайыр, Жомарт акын элбизде демекчи. Ушу баардыгыңыздарга рахмат, ушундай баягына чейин чыдап отуруп бергениңиздерге чын жүрөктөн ыраазыбыз. Ушу ата-энең өлсөбөсүн, ата-энең көргөн өлбөсүн дейт. Ушул залда биздин ата-энебизди таанаган адамдар, улуу адамдар көп отурасыздар. Мен биринчиден сиздерге таазим этем. Ошо ата-энебиздин жоктугун ошо жоктотпой, бар кайгылык өзүңүздөр ушул келип биздин жакшылыгыбызга каршы отурасыздар. Кудайым буюрса, мындай жакшылыктар көп болсун деп тилектешпиз. Колубуздан келишинче аракетин кылабыз. Анан Жумгал жери таланттардын бешиги, таланттууга дайым ачык эшиги. Таланттуулар дагы өнүгөсө деп каалап келет, Жумгал мындан бүт эле демекчи. Жана агайым туура сурап кетти, кайсы жылы декада болгондо Жумгалдан канча адам барган деп. 39-жыл деп биятан айтып кетишти. Чындыгында 39-жылы декадада Сталинди тургузуп кол чаптырган ушу биздин жумгалдык Мускал Өмүрханович экебиз болгон. Отел Лондон ролун Лондондо ойноп Муратбек. Мен бүтүргөн окуу жай Чаекте азыр турат деп. Кыйындар чыккан жумгалдан кыргыздын салтын улап көп дейт. Муратбек Бигалиев ошондо 3-класс билим менен Отел Лондон ролун Лондондо ойногондо сиз кайсы окуу жайды бүтүрдүңүз дегенде мен Чаек окуу жайын бүтүргөм деген экен. Чаек университетин бүтүргөм экен деген. Ошондуктан бизден ошондой таланттар көп чыкса экен деп абдан тилектешпиз. Ошого колубуздан келишинче аракетин кылууга дагы даярбыз дегендей. Анан айлап жылдап
кулу ичи жаңырып, тура берсин, дайым күлкү шаңырып. Ушу кыздардын ырдаган сүйлөгөн сөздөрүнөн кулу ичи козголор, тартүүнүн арбактар козголор демекчимин. Ошолардын кеткен комуздарынан чаңырып демекчи. Ошо вакытында ушу сиздин ушинтип биздин жакшылыгыбызда ушундай кеңиздентип туруп, ушу жакшылыгыбызды уюштуруп бергениңизге, ушу эме Сөңкөл кинотеатрынын мен өзүм алып баруучу болуп жүргөн кезимде көргөн болсом, андан бери канчалык өзгөрүүлөргө дуушар болгонуна, канчалык жакшы жашагандар болуп турганына көрүп, абдан сүйүнүп отурам. Бүгүнкү ушул уюштурууну башынан колдоп, коштоп, жардам берип келген биздин Токтобек агайыбызга, ошо сиз баары биздин ошо колубуз күчүбүз болду. Сизге чоң рахмат. Бул жерден көп сөз айтпай эле, сизге уруксат берсе, биздин белектерибиз бар эле. Анан ошо уруксат болсо, бияка келип берип койсоңуздар, кичинекей комиссияга белектерибиз бар эле, шунда баштап коебуз. Мактуб айып сизде уруксатпы бияка? Сөзөп койгансызбы? Başından ayağına çeyin dikesine dik turup bergen Madaniyat bölümünün başçısı, direktörü Hürmet Ayım, sizge daga çoğun rahmat. Sizge daga rahmat. Bu Madaniyat bölümünün жалпы кызматкерлерине бизден аз да болсо осый коюңуздар, наамдап коюңуздар. Анан экинчи себеп болсо ошо Сөңкөл кинотеатрынын жамаатына, жалпы жамаатына ошо музыканын вокалдерге, жалпы ошол организация ишерге чуркап, баштан аягына чейин тикесине туруп турган эженин вокалдерге ошолорго аз да болсо осый коюңуздар. Ушул биздин жакшылыгыбызда ошо комиссия болуп төрүбүздө отуруп бергениңизге, биздин комиссия башчыларыбызга, комиссия төрайымдарына, вакилдерге, сиздерге ыраазычылык билдирип, ушу биздин белегибизди кабыл алып коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Ар бир сыноо өтө сиздерге оор отурду, биз аны көрүп турдук. Канчалык чоң иш аткарганыңыздарга биз аябай ыраазыбыз. Ата-энебиздин ошо бир өрү менен аяктайын дедим эле. Ошо маркум атабыздын жаныбары, апабыздын ошо ар дайым жакшылыкта айтып жүрчү эле, бала ким дегендери. Бала ким? Үйүң сенин түптөгөн, бактың сенин бүтпөгөн, баа жетпеген байлыгың башка жактан күтпөгөн. Тууң медер бел кылар, туулган таа бел кылар. Чачылганың жыйнарың, чарк айланып сыйларың. Жаман айтпай жакшы жок, жашооң бүтсө ыйларың. Күйүп турган күнүтүн, келечегиң, үмүтүң, өчүрбөстөн атыңды өйдө кармап жүрүүчүн демекчи. Ошо ата-энебиздин атын өйдө кармап жүргөнгө биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Сиздердин ошо бизди колдоп бергениңизге чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.
эле терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым ушундай жакшы иш-чаралардын башында жүрүңүздөр. Анда эмесе биз сахнага бүгүнкү сынактын катышуучуларын чакырып алсак. Барыбыз кол чаап турабыз мына биздин Соң көл канышасы сынагынын катышуучулары. Залда элеман болсо мен жаныма келип барып коесуң элеман. Анда азыр сахнага бүгүнкү Соң көл канышасы айымдары кароосундагынын калыстар тобун чакырып алсак. Кутман кечиңиздер менен урматтуу агайын туугандар. Мына бүгүн районубузда жакшы салмалык болду. Таң эртеден баштап Айнаш апа менен жолдошун эскерүү болду. Бул иш-чара эртең менен мектептен башталган. Мына азыр бул Соң көл кинотеатрында жыйынтыгы болуп жатат. Бүгүн мен аябай бул иш-чаранын башталышында кичине ойлонуп турдум эле, кандай сулуулар келип катышып атат болду экен депчи. Бирок мен бүгүн аябай бул иш-чарага копулума толду десем жаңылышпаспын. Анткени бул бүгүнкү конкурска үй кожойкесинен, ар тармактан жакшы, мыкты, күчтүү айымдар катышыптыр. Менче калыстар тобу дагы жакшы баа бердик деген ойдомун. Эмне демекмин, биздин айымдар мына биринен бири өтүп, үйдө отурса дагы иштеген аялдан кем калышпай, өз өнөрлөрүн мыкты, жакшы көрсөтүп алышты да. Бул жерден айымдарга эмнени кааламакчымын? Ар дайым ден соолукта болсун. Үй бүлөлүк бакытты кааламакмын. Иштеринде ийгиликтер болсун. Бул аял жолдош үйдө отурбастан өзүнүн мен мисалы үчүн Түгөл Сайдагы айымга, Нурзин айымга аябай баа бердим да чынында. Нурзин айым, бул менен чектелбеңиз. Сиз эртеңки күнү боло турган иш-чарага да эч убакта тайманбастан катышыңыз.
жакшы деген ийгиликтерди жаратып турган айым экенсиз. Мындан тышкары ушундай эле чек айынан да бир сулуубуз чыкты, үй кожо экеси. Балдарымна мээрим төккөн мыкты айым экен. Ал айымга дагы ийгиликтерди каалайлы. Андан тышкары мына бүгүн Айныш апаны эскерип, Айныш апанын кылган эмгектери бир катар айтылып өттү. Мына уул кыздарына, неберелерине Кудай таалам ден соолук берсин, үй бүлөлүк бакытты берсин. Ушуну менен эле чектелбестен жыл сайын Айныш апанын атында жакшы иш-чараларды уюштуруп турат деген дагы үмүттөмүн. Андан тышкары элибизде, жерибизде тынчтык болуп, маданият тармагы өнүгө берсин, спорт тармагы өнүгсүн, билим берүүдө билим сапатыбыз жогоруласын. Негизи эле райондо бардык ийгиликтер жаралышына мен аябай тилектешмин. Ошондуктан азыр башка калыстардын мүчөлөрүнө да сөз берейин. Сиздердин да убактыңыздарды албайм. Замир агай. Биринчи учурашабалы кечки салам. Мен саатты карап отурдум. Эртең менен 9-та баштадык эле, азыр мына 7-8 ашты. Бүгүн ушул раматлык атабыз Айделев Сагалы менен ушу Сапаралиева ушу Анша женин арбаны тазимети менен абдан чоң масштабтагы мадан ишер өттү. Мындан иш-чара үй бүлөлүк деңгээлдеги мындай биринчи өтүш чын эле. Жылда биз ар кароосунак өтө иш-чара өткөндө бир теманы алып өтүп элек 1 саат 2 саат. Анан бул жерде мына мектептен мен баштап ошо катыштым. Иш-чарасын белгилеп жалпак атайын сценарийчи менен ошол жакта да 40 киши болду. Бул укпагандар бар. Мен абдан баарына маани берип отурдум. Азыр сынакка чейин. Ар бирибизде ата-эне өткөн болгон. Мына алардын артында мына булар келатабыз. Көрсө ата-эненин орду. Мен абдан ушайман болдум да, атамды эстейм, апамды эстейм. Көп каташыкта кетет экен жашап атам. Анан мына айкы жаштар катарында. Анан көзү ушундай баалуу, эмгеги сиңген ата-энени бала алып чыгат экен да, үй бүлө, кыздар балдар. Мен бу жерде айтарым, мына эркек баладан жалгыз Элмек. Калганы Бактыгүл кызы, Элнура, Жылдыз. Жылдыз менен тиги уулу Эрмек. Өкө менен тарбиялады, ансамбльде ушу алып барчу болду. Жана тили бакылдап, шакылдап аткан ушул көнгөн. Ошон үчүн мен айтайын деп атканым көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй эле аймактардагы таланттар кандай болот. Келип аз сулууларга такылам да. Ошон үчүн уюттуу жерден ушул таланттар чыгат. Бир үй бүлөдөн чыккан таланттар. Азыр байкасам, Эрмек акын болуп калыптыр. Бул жулат деген канда бар деген нерсе да. Бул азыр пайда болуп калыптыр. Азыр Токтойбек Мырзакөз поверить алса, акындык сөзү бар. Анан биз эмне, мен жөнү көргөнү келген жокмун. Баалайын деп ушу бүгүн кечке ушу катышып отурабыз да. Ошон үчүн Алайым ушул эки инсаныбыздын арбага ыраазы болсун. Анткени бул кыздары бүгүн ушундай болуп көрбөгөндөй маданият бөлүмүн райондук администрациялоо эл журтту колго алып мындай кечени кызыгып сиздер отуруп көрүп аткансыңарга мен ыраазычылыгымды билдирем. Алыстан келдик туугандар. Көрсө бул кишилер абдан бекер жашоодо мындай бир жөнөкөй адамдар эмес экен. Көрсө бирок баамдадым кайда туруп. Чынында ушул кече ушуларга ылайыктуу деп. Көрсө абдан ылайыктуу. Анан мына 4 номинация өзүнүн жетти. Рахмат сиздерге. Шашып атат көрүнөсүң, алыстан келген коноктор. Эрмек конокторун жакшы улата койгучумун. Ушундай кечелериңер көп болсун баарыбызда. Мына күткөргөн күз келип күтүп кыш келатат. Аман эсен чыгып районубуз бүкү ошого жетекчилерибиз аман эсен болуп, сизге дагы ушу элдин атынан пайдаланып айтып коеюн, ишиңиз ийгиликтүү болсун, кызматыңыз. Ушул элибизде тынчтык болуп, маданият тармагы, медицина тармагы, билим тармагы дүркүрөп өсүп, бардык тармактар жумгалда намыстуу болгон жигиттер, айымдар көп болсун. Анан бүгүнкү кечебиздин азыр эми сыйлыкка тартылат, калганыңыздарга сөз берейин анан. Саламатсызбы.
саламатсыздарбы? Мен Айнаш эженин уул балдарына ыраазычылыгымды айта кетейин. Силерге узак өмүр, чын ден соолук. Айнаш эженин арбагы ыраазы болсун, ар дайым силерди колдоп жүрсүн демекчимин. Сиздерге чоң рахмат. Анан бүгүнкү катышуучу сулууларга чын эле мээнеттин ар бир таланттарын көрсөттү да. Мына үйдө отурган домохозяйкалар, чимирлеп бийлеп атышат, мугалимдер, воспитательдер. Ойлоп кеттим, булар чын эле бир үйүндө туруп алып бийлегенди үйрөнүшөт го деп, чын кыз бийледи. Профессионалдар да эле болуп бийлеп атышты, ырдап атышты. Анан утулган бардык катышуучуларга рахматымды айтып кетмекмин. Бар болуңуздар. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн ошо Айнаш апабыздын эскерүү кечеси эртеден кечке өтүп атат. Анан саналаш достору жана жумгал эли эртеден кечке ушул жакта чогулуп жакшы эскерүү кечелер болуп атат. Биринчиден уюштуруучу ошо балдар кыздарына ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушул сынакты жана башка көптөгөн нерселерди өткөрүп, ошо Айнаш апанын атын жумгалга калтырып атасыздар, чынын айтканда. Анан өтө азыр эртеден бери алган маалыматтарымда караганда өтө мээримдүү, аялга керектүү сапаты бар, аябай мыкты аял затынын бири экен. Негизи мен өзүм сулууларга окшошмун келе берет да. Таттуу турсунбаеваны көргөндө мен таттуу эжеге окшошмун дей берчү элем. Азыр Айнаш апаны көрүп, жанындагыларга тамашалап атпаймынбы, мен оозум мурдума окшош экен, татынакай экен. Анын сыңарындай азыр чын эле сүрөттөн көргөндө карасаңыздар өтө сулуу, ошо таттуу эжекебизден кийинки эле ошо Айнаш апабыздын образы, көл адам экени, анын бийиктиги, канчалык адам экени сүрөттөн эле көрсөк болот. Андан ал эми алардын Айнаш апанын дагы бир өзгөчөлүгүн өзү жок болсо дагы мен балдарынан көрүп сезип атам. Себеп дегенде эненин балага болгон, орусча айтканда, вложениясы абдан күчтүү болгон да. Ошол себептен ушул Айнаш апанын атын өчүрбөй балдары ушул деңгээлге чейин жеткирип эскерип жатат. Муну ар бир эле бала, ар бир эле адам кайталап жаза албайт. Ар бир баланын колунан келбейт. Анан Эрмек сага өзгөчө ыраазычылык билдирем. Айнаш апанын тумуу десем да болот. Молодец, сен мыктысың. Эрмекти жаш кезинен баштап тааныйбыз, аябай активист, мурун жумгалда дагы ошо жаштарда иштеп көптөгөн эмгектерди кылып келген. Азыр уксам дагы буга чейинки көптөгөн нерселерди, сооп иштерди да жасап келиптирсиң. Молодец, азаматсың, ийгилик сага. Сени да көргөндө бул каяктан чыккан бала, татынакай экен деп койчу элем, апаңа окшош экенсиң. Рахмат. Ошол анан ал эми бүгүнкү конкурс боюнча айта кетейин кыскача. Чынында аялды түшүнөт деген демекчи отуруп алып, бул жерде мен өзүм профессионалдык деңгээлде калыстар катары профессионалдык деңгээлде караган жокмун. Себеп дегенде алардын чыныгы аялдык сапатын, чыныгы аялдык мындай толкундануусун, ошолорун байкоо менен баа бердим чынын айтканда. Бул жерден көпчүлүк аялдар көзүмө урунду, ушунчалык кээ бир аялдар бар, үй жумушка да жетишкен айымдар бар. Кыскача видеолорунда ошолоруна чейин көрсөтүп кетти. Анан Аида Жумабековна эжебиз жөнүндө айтып кетет элем. Аида эже 2020-жылы ошо мен супер келинчек деген бир конкурс уюштурдум эле, сынак. Ошол жерден ал кезде балдары кичинекей, ошо мугалим, кесипкөй айым болчу, күчтүү. Анан азыр андан да күчтүү турсуз. Бирок ошол кезде гран-принди алган. Ал кезде Аида эжени биз үй кожойкеси катары тандап, үй кожойкеси катары Аида эжени аябай таң калуу менен ошо калыстарда гран-принге чыгарган. Ал эми азыр мен бул жерден Аида эжени үй кожойкеси көрө албай койдум да, туура түшүнөсүңөр билбейм, Аида эже кечирип коюңуз мени. Мен сизди маданият кызматкери көрдүм да, чынында азыр мен сизди сахнадан көрөм да, мындай сахнадан Аида эже сиз ырдасаңыз, сизди башка ырчыларга салыштыра албайм. Сиз эң мыкты, таланттуу, азыр мындайча айтканда жумгалдын көркү болуп аткан айым болуп атасыз да. Аида эжеге кол чалуу болсун.
Айда эже бул жерден экинчи күчтүүлүк да сапаты бар. Маданият кызматкери, мугалимдик кызматкерди да аркалаган. Азыр маданиятта да жүрөт. Айда эже сизге баардык жумуш колуңуздан келет. Сизге ыраазычылык билдирем. Ошол чоң рахмат, сөзүмдү кыскартайын. Ар бир конкурсанттардын азыр алган сыйлыктарына жана наамын алгандан кийин калганын биле жатасыздар. Рахмат. Мен де бир топко чейин сүйлөп берейин ама. Бир топко чейин эмес, узакка сүйлөбөйм. Бир топко чейин сүйлөйм. Амаша Кутман кучок келишиңиздер менен урматтуу бүгүнкү ушул жакшынакай конкурстун күбөлөрү, үйөрмандары, меймандары. Умбулуу, үлгүлүү адамдан ушундай балдар тарайт экен. Айнаш апабыздан дагы ушундай мыкты эжекелерди көрүп туруп, азыр уудун көрүп туруп мен дагы суктанып атам. Азаматтар бар болуңуздар ар дайым. Ушул апабыздын атын өчүрбөй алып жүрүңүздөр. Аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Анан конкурс боюнча айта кеткенде, бул жерде турган айымдар негизгисинен бүгүн жеңилүүчү жок, баардыгыңыздар жеңүүчүсүздөр. Эндигидегенде бул жака чыгып талант көрсөтүш дагы ар бир адамдын колунан келе бербейт. Сиздер баардыгыңыздар таланттуусуздар. Кол чапкыңыздарчы. Анан айла жок конкурстун негизги шарты боюнча биринчи, экинчи, үчүнчү орунда бөлгөнгө туура келет экен. Бир топко талаштык, тартыштык, аябай кыйын болду. Бизге көрүүчүлөр деле ошентип ойлоп болуш керек. Эми бир аз мүчүлүштөр эле кетип калган болушу мүмкүн. Бул жерде бириңиздердин талантыңыздар өтө күчтүү болуп, аны көрсөтүп берүү жактан кичине алсызыраак болуп калган учур болду. Унутуп калган учур болду. Бирөөнүн сахнада алып жүрүүсү, харизмасы дегенде ар кандай критерийлер менен алып келгенде башыбыз аябай айланды чын эле. Эми сиздер деле Калыстар тобунун чечимине макул болушуңуздар керек. Анан баарыңыздарды көпкө күттүрбөй эле биринчи орунду ким алганын айтып кетейин сразу эле. Биринчи орунду ким дебейсиздерби? Моолар алды. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер дагы чыдап отуруп бериңиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу Соң көлханышасы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн Сейитказиева Жанара сыйланат. Назик айым номинациясымен сыйланды. Ардак грамота Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу Соң көлханышасы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн Кудайберген кызы Елизавета сыйланат. Сахна ханышасы номинациясы менен Сүймөнчүк номинациясы менен Асанбек кызы Асылкүл сыйланат. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу Соң көлханышасы кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн эң шыктуу айым номинациясы менен Карабалаева Нурзина сыйланат.
Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында улуттук образ номинациясы менен Алишер кызы Жипаркүл сыйланат. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында Ажарлуу айым номинациясы менен Абылаева Майрамкүл сыйланат. Кол чаап бошто отурбайсыздарбы? Сүрөп, өшкүрүп, кыйкырып. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында таланттуу айым номинациясы менен Жумабекова Аида Абдуманаповна сыйланат. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында 3-чү орунду алгандыгы үчүн Абскариева Чынара Абскариевна сыйланат. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында 2-чү орунду алгандыгы үчүн Кубатбек кызы Бегимай сыйланат. Бир суроо. 1-чи орун менен грантында көтөрүп чыгышың керек болуп атат ушунда. Катышуучулар менен чогуу көтөрүп бересиңер бактын. Маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиеванын жаркын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу соң көлканышасы кароо сынагында 1-чи орунду алгандыгы үчүн Конокбек кызы Гүлмира сыйланат. Гүлмираны ошол белектин жанына алып барып койсок кантип болот?
Айнаш Сапаралиеванын жарқын элесине арналган «Сулуу болуу табияттын белеги, жакшы болуу ар бир адамдын эмгеги» аттуу Соң көл канышасы кароо сынагында Гран-принин ээси Байсалова Алина сыйланат. Байсалова Алина, 5 телек айылы. Урматтуу залдагы көрүүчүлөр, чыкпаңыздар, биздин дагы белектерибиз бар, отуруңуздар, күтүңүздөр. Урматтуу катышуучулар, сыйлыгыңыздар дагы жолу кут болсун. Сиздер ушул сыйлыктарга татыктуусуздар. Анда азыр сөздү Соң көл кинотеатрынын директору Рыспай кызы Бактыгүлгө беребиз. Мен болсо бүгүн ошол сынакта басым жазап, бир айымды айтып, жана белегимди тапшырып кетким келип атат. Ал айым ким десеңиз, 5 баланын энеси. Күнүмдүк жашоосунда мен 5 баланы тең тамак берип, окутуп, ошондой эле сонун колөнөрчүлүккө шырдап жаза албай калган заманда, сайма сайылбай калган заманда ошонун бардыгына жетишет экен. Мен чыныгы колдоп, чыныгы баа берген жана чыныгы сыйлаган айымдар ошол айымга окшош айымдар да. Анан Нуриза эже келип бериңиз. Номериңиз да 5ке. Сахнага биринчи жолу чыгышыңыз менен куттуктайм. Мындан ары да чек болбосун. Дайыма ушундай жактарга катышып, сиз сулуу айым экенсиз. Өтө мыкты айым экенсиз, бул менен чектелбеңиз. Анан биздин бул жер кинотеатр жолдошубуз менен 2 жаш тасмасына этнозалга чакырмакчыбыз. Кол чабуулар болсун. Андан тышкары бардык сынакка катышуучуларга 24 күнү Айыша тасмабыздын актер актрисалары менен чогуу биргеликте жабып көрсөтөт. Бардыгыңыздарды жабып көрсөтүүгө чакырабыз, саундтректерди жактайбыз. Анан дагы айта кетчү нерсе, эрмек ушул сынак жылдан жылга уланат окшойт. Жана улансабы деп дагы ойлойм да, себеп дегенде менде мындай ой келди да. Азыр үйдө отурган аялдарга Бишкекте отуруп алып эле өзүңдүн стрессиңди чыгар, өзүңдү таны деп эле сахнага чыгарыш үчүн 10 000 сом сурап, анан сахнага звезда кылып чыгарып коюп эле байкуш айымдардын башын айлантып берет. Анан бул жерде эң сонун сахнабыз турат, эң сонун таланттар, эң сонун айымдар турат. Бул конкурстун жылга уланышын каалайт элек. Рахмат. Рахмат. Анда азыркы сөздү Жумгал райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Ысыранов Токтобек Баркалбасовичке беребиз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү биздин салтанаттуу иш-чарабыздын катышуучулары, урматтуу Соң көл канышасы сынагынын катышуучулары, жалпы бардыгыңыздарды сиздердин атыңыздардан ушунчалык биздин маанайыбызды көтөрүп, момундай бир материалдык жактан да колдоо көрсөтүп, ушул сынакты уюштуралы деп дем болуп келип аткан, демөөрчү болуп келип аткан биздин мыкты жигитибизге, чокуу тоолордун бийик жери чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени дегендей, ушу бир кыргыздын мыкты жигити, өсүп келаткан мыкты жигитине бир ыраазычылык билдиреличи. Эрмек мырзага аман болот. Сага жана сени колдоп берген эжекелериңе, бил туугандарыңа чоң рахмат. Жалпы бүгүнкү уюштурууга катышып берген, келип берген жалпы бардыгыңыздарга, катышуучулар сыйлыгыңыздар кут болсун. Мындан да чек болбосун, көй ийгиликтерге жетиңиздер. Анан албетте ушул кинотеатрдын директоруна Бактыгүл айымга
жалпы калыстар тобуна ушунча райондун жумушунун баардыгын таштап коюп биздин сынакты калыс болуп берип аткан Гүлзат айымга дагы жалпы калыстарга чоң рахмат айтканга уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, элибизде тынчтык болуп ушундай шаңдуу майрамдар көп болуп турсун. Аман болуңуздар.